Жардамга, эркек. Соттун үйүндө, эркек. Хумус тынч. Бул мен, Салма. Соттун кызымын. Сен мени тааныбадыңбы? Салма, эркек? Мен кыз болсом да эркектерден калышпайм. Жана мен муну баарын далилдейм. Жардамга, эркек. Жардамга, эркек. Бул эмне деген жанжал, эй Хумус? Болбосо сот мырзаны жана Салманы ойгото албайсыңбы? Вадида, эркек. Мен эркек деп жатасың, сен акмак куш. Сен акмак. Вадида, эркек. Көрөсүң, мен сени сот мырзага айтып, узун тилдеримди кестирбесем? Вадида, эркек. Вадида. Салма, эркек. Sen benim manyaklarımı körüttürsün Ali. Жардамга. Вадида. Ахмак. Урматтуу сот мырзам, өлкөбүздүн абалы сиздин акылман жана адилеттүүлүгүңүздөн. Эй сен, президенттин суроомо жооп бер. Мактагандарыңды ары коюп. Сиздин буйругуңуз о сот мырзам. Бул киши жалганча, зыяндуу адам. Ал анткени элдерге жардам берип сакчыларды уяткыбыз келет. Себеби алар өз жумушун так аткарышат. Жана бул орунду тоогурдап аткан жеринен кармады. Сенин кээ-бирки аскерлериң кызматына кыянат кылып жатпайбы? Базардан каалаганын жеп, акысын төлөбөй жатты, жеген тамагы үчүн. Мырзам, бул суроодон сырт нерсе. Буга чейин бир да жолу мындай болгон эмес. Далилдөө түйшүгү доогердин мойнунда эмеспи, туурабы? Бул жагынан сиз туура. Бирок сен айткандарыңа далилиң барбы? Урматтуу, бир гана сакчылар далилдерди чогулталат. Сенде күбөлөрүң барбы? Сакчыларга каршы бир да адам батын албай эле акылсыз болуп бөлүккө өтүүгө. Урматтуу, сен муну уктуңбу? Анын сөздөрүндө биздин адилдиги жана күнөөсүздүгүбүздүн далили бар. Кандайча? Акылсыз гана адам сакчыларды күнөөлөйт. Биздеги абал муну өзү эле айтып турат. Бул жакшы абалды мындан ары да улантууңарга үмүт кылам. Урматтуу, сизде мындан башка буйруктарыңыз барбы? Сен али бош эмессиң.